16 bölüm. Андан кийин өкчөмө таш Жусуптун уулдарына түштү. Жерихонун жанындагы чыгыш тараптагы Жерихо сууларынын жанындагы Иордандан тартып, Жериходон Бейтел тоосуна чейин созулуп жаткан чөл. Чек ара Бейтел тоосунан Лузга кетет. Атароттун жанындагы Архи чек арасына чейин жетип, деңизге Жаплеттиктердин чек арасына түшөт да төмөнкү Бейт Корон чек арасы менен Гезерге чейин жетип, деңиздин жанынан бүтөт. Бул жерлерди Жусуптун уулдары Менаше менен Эпрайым үлүшкө алды. Эпрайым уруусундагы үй бүлөлөрдүн чек аралары мындай. Алардын чыгыш тараптагы чек арасы Атрот Адардан жогорку Бейт Коронго чейин кетет. Анан чек ара Михметаттын түндүк тарабынан деңизди карай кетет да Таанат Шилонун чыгыш тарабына бурулуп, аны Жаноактын чыгыш тарабынан айланып өтөт. Жаноактан Атарот менен Нааратка түшүп, Жерихого келип, Иорданга чейин жетет. Тапуактан чек ара деңизге Кана дарыясына кетет да деңиз менен бүтөт. Эпрайым уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша тийген үлүш ушул. Менаше уулдарынын үлүшүнүн ичинен Эпрайым уулдарына ушул шаарлар менен айыл кыштактар бөлүндү. Бирок Эпрайым уулдары Гезерде жашаган канаандыктарды кууп чыгышкан жок. Ошондуктан канаандыктар Эпрайым уулдарына салык төлөп, алардын арасында азыркыга чейин жашашат. 17 бөлüm. Жусуптун тунуулу Менашеге өкчөмө таш түштү. Эр жүрөк жоокер Гилаттын атасы Менашенин тунуулу Махирге Гилат менен Башан тийди. Менашенин калган уулдарына да үй бүлөлөрүнө жараша үлүш бөлүндү. Алар Абиезер, Хейлек, Асриел, Шехем, Хейпер, Шемит үй бүлөлөрү. Жусуптун уулу Менашенин эркек балдарынан тараган үй бүлөлөр ушулар. Менашенин уулу Махирдин, Махирдин уулу Гилаттын, Гилаттын уулу Хейпердин, Хейпердин уулу Салапаттын эркек балдары жок эле, кыздары гана болгон. Анын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса. Алар ыйык кызмат кылуучу Элазарга, Нундун уулу Жашияга жана башчыларга келип мындай дешти: "Бизге бир туугандарыбыз менен бирге үлүш берсин" деп. Теңир Мусага буйруган эле. Ошондо Теңирдин буйругу боюнча аларга атасынын бир туугандарынын үлүшүнүн жанынан үлүш бөлүндү. Менашеге Иордандын арка өзүндөгү Гилат менен Башан жеринен тышкары 10 үлүш тийди. Анткени Менашенин кыздары үлүштүү Менашенин уулдарынын үлүшүнүн жанынан алышты. Гилат жери болсо Менашенин башка уулдарына тийди. Менашенин чек арасы Ашырдан Шекемдин каршысындагы Михметатка кетет. Ал жерден оңго бурулуп, Эйин Тапуах аймагына кетет. Тапуах жери Менашеге тийди. Менашенин чек арасынын жанындагы Тапуах шаары болсо Эпрайым уулдарына тийди. Ал жерден чек ара Кана дарыясына түштүк тараптан түшөт. Бул шаарлар Менаше шаарларынын арасында жайгашса да Эпрайымга таандык. Менашенин чек арасы дарыянын түндүк тарабында, чек ара деңиз менен бүтөт. Түштүк тараптагы жер Эпрайымдыкы, түндүк тараптагы жер Менашеники. Деңиз алардын чек арасы болгон. Ал түндүк тараптан Ашыр менен, чыгыш тараптан Исахар менен чектешет. Исахар менен Ашырдын Менашеге таандык болгон жерлери мына булар: Бейт Шеян жана ага караштуу жерлер, Иблеем жана ага караштуу жерлер, Дорада жашоочулар жана ага караштуу жерлер, Эендордо жашоочулар жана ага караштуу жерлер, Таанакта жашоочулар жана ага караштуу жерлер, Мегидодо жашоочулар жана ага караштуу жерлер. Ошондой эле Напоттун 3 бөлүгү. Менашенин уулдары бул шаарлардын тургундарын кууп чыгалышкан жок. Ошентип канаандыктар бул жерде жашап калышты. Исраил уулдары кубаттанган кезде канаандыктарды салык төлөй турган кылып коюшту. Бирок аларды кууп чыгышкан жок. Жусуптун уулдары Жашияга мындай деп айтышты: "Эмне үчүн сен мага бир эле өкчөмө таш ыргытып, бир эле үлүш бөлдүң? Менин элим көп, анткени Теңир мага ушинтип батасын берген." Жашия аларга мындай деди: "Элиң көп болсо, Эпрайым тоосу сага тардык кылып жатса, периздиктер менен репалыктардын жериндеги токойлорду тазалап ал." Ошондо Жусуптун уулдары мындай дешти: "Тоо бизге тардык кылат, бирок өрөөндө жашаган канаандыктардын, ошондой эле Бейт Шеянда жана аларга караштуу жерлерде Израиль өрөөндө жашагандардын арабалары темирден." Ошондо Жашия Жусуптун уулдары Эпрайым менен Менашеге мындай деди: "Сенин элиң көп, күчүң да көп. Сен бир эле үлүш менен чектелип калбайсың. Тоода бул токой да сеники болот. Сен аны тазалап аласың. Бүт токой сеники болот. Канаандыктардын арабалары темирден болсо да, алардын күчү зор болсо да, сен аларды кууп чыгасың." 148 забур. Теңирди асманда мактагыла, аны бийикте даңктагыла. Анын бардык периштелери аны мактагыла, анын бардык кошуундары аны мактагыла. Күн менен ай аны мактагыла, ааламдагы бардык жылдыздар аны мактагыла.
Asmandын асманы, асмандан жогору турган суулар аны мактагыла. Бардыгы теңирдин ысымын макташсын, анткени ал буйруганда бардыгы жаралган. Аларды түбөлүккө койгон, эч качан бузулбай турган мыйзамдарды берген. Жердегилер, зор балыктар, деңиз туңгуюктары теңирди мактагыла. Чагылгандар жана мөндүрлөр, карлар жана тумандар, анын сөзүн аткарган бороондор, тоолор жана адырлар, мөмөлүү дарактар жана бардык кедирлер, жырткычтар жана аргыл малдар, сойлоочулар жана канаттуу куштар, жердеги падышалар жана бардык элдер, төрөлөр жана жер жүзүндөгү башкаруучулар, жигиттер жана кыздар, карылар жана жаштар теңирдин ысымын макташсын. Анткени жалгыз анын ысымы бийик көтөрүлгөн, анын даңкы жерде жана асманда. Ал өз элинин мүйүзүн көккө көтөрдү. Бардык ыйыктарынын өзүнө жакын турган Исраил элинин уулдарынын даңкын көтөрдү. Теңирди даңктагыла. 8 бөлүм. Ошол учурда дейт Теңир, жүйүт падышаларынын сөйөктөрүн, анын төрөлөрүнүн, ыйык кызмат кылуучуларынын сөйөктөрүн, пайгамбарлардын, Иерусалим тургундарынын сөйөктөрүн мүрзөлөрүнөн алып чыгып, ыргытып жиберишет. Аларды өздөрү жакшы көргөн, кызмат кылган, артынан жүргөн, издеген, таазим кылган күн алдында, ай алдында, асман кошуундарынын алдында туш-тушка ыргытышат. Аларды жыйнап да алышпайт, жерге да көмүшпөйт. Алар жер үстүндөгү кыктай болушат. Бул жаман уруунун ичинен тирүү калгандардын баары мен аларды кууп жиберген жерлерде өмүрдөн өлүмдү артык көрүп калышат дейт Себайот Теңир. Аларга мындай деп айт. Теңир мындай дейт: жыгылгандар турбайт бекен. Жолунан адашкандар кайрылып келбейт бекен. Эмне үчүн бул эл Иерусалим ишенимсиздигинен кайтпай жатат? Алар жалганчылыкка жабышып, кайрылып келгиси келбей жатышат. Мен кулак салып угуп турдум. Алар акыйкаттыкты айтышпайт. Эч кимиси жаман иш кылганына өкүнбөйт. Эч кимиси. Мен эмне кылдым дебейт. Майданга атырылып кирген аттай болуп, ар кимиси өз жолуна бурулат. Асман астында илегилек да өзүнүн белгилүү мезгилдерин билет. Бактек да, карлыгач да, каркыра да, кайсы мезгилде учуп келерин билет. Бирок менин элим Теңирдин мыйзамдарын билбейт. Силер биз акылдуубуз, бизде Теңирдин мыйзамы бар деп кантип айтып жатасыңар? Ал эми китеп көчүргүчтөрдүн колундагы жалган калем аны да жалганга айландырып жатат. Акылмандар маскара болушту. Алар кыйратылып, колго түшүштү. Мына алар Теңирдин сөзүн четке кагып салышты. Андай болсо алардын акылмандыгы эмнеде? Ошон үчүн алардын аялдарын башкаларга берем, айдоо жерлерин бөлөк жер ээлерине берем. Анткени алардын бардыгы кичинесинен чоңуна чейин ач көздүүлүккө берилип кетишти. Бардыгы пайгамбардан ыйык кызмат кылуучусуна чейин жалган иштерди кылышат. Менин элимдин кызынын жараатын тынчтык, тынчтык деп жеңил ойлуулук менен даарылап жатышат. Бирок тынчтык жок. Алар жийиркеничтүү иштерди кылгандан уялышабы? Жок, такыр уялышпайт, кызарып да коюшпайт. Ошон үчүн алар кулагандар менен кулашат, жазалаган күнү алар кулашат дейт Теңир. Аларды акырына чейин терип алам дейт Теңир. Жүзүм сабагында бир да жүзүм калбайт, анжыр дарагында бир да анжыр калбайт, жалбыракта күбүлүп чөт. Мен аларга эмне берсем, ошонун баары алынат. Биз эмнеге отурабыз? Жыйналгыла, чептүү шаарларга баралы, ошол жерде өлөлү, анткени Кудай Теңирибиз бизди өлүмгө белгилеп койду. Теңирдин алдында күнөөгө батканыбыз үчүн ал бизге өт кошулган суу ичирип жатат. Тынчтык күтүп жатабыз, бирок эч жакшылык жок. Айыгуу мезгилин күтүп жатабыз, бирок мына алдыбызда үрөй учурган коркунучтар. Дандан анын аттарынын кошкуругу угулуп жатат. Анын айгырларынын катуу азнаганынан бүт жер титиреп жатат. Алар келип жерди жана анын үстүндөгүнүн баарын, шаарды жана анда жашагандардын бардыгын жок кылат. Анткени мына мен силерге жылаандарды, уулуу жылаандарды каптатам. Аларды эч ким арбап токтото албайт, алар силерди чагат дейт Теңир. Мен өз кайгымдан качан соороном, менин жүрөгүм кыйналып турат. Мына алыскы өлкөдөн өз элимдин кызынын ыйын угуп жатам. Сиондо Теңир жок бекен, ал жерде анын падышасы жок бекен. Эмне үчүн алар өздөрүнүн эч нерсеге жарабаган бөтөн жерликтердин буркандары менен мени каардантышты. Оруп жыюу маалы өттү, жай кубак бүттү, бирок биз куткарылган жокпуз. Мен өз элимдин кызынын кайгы тартып жатканына кайгырып жатам, капалуу жүрөм. Мени үрөй учурган коркунуч ээлеп алды. Гиватта бальзам жок бекен, ал жерде дарыгер жок бекен. Эмне үчүн менин элимдин кызы айыкпай жатат? 22 бөлүм. Иса үлгүн асаат аңгемелерин улантты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот.
Bir padişa özünün uğlunun üylönүү toyун өткөрмөкчү болот. Ал тойго чакырылгандарды чакырыш үчүн кулдарын жөнөтөт. Бирок алардын келгиси келбейт. Ошондо ал башка кулдарын жөнөтүп, дасторконумду даярдап койдум. Торпокторум, борго байланган малым союлду. Баары даяр, тойго келгиле деп айттырат. Бирок чакырылгандар кайдыгер мамиле кылып, бири талаасына кетсе, бири соода кылганы кетет. Дагы бирөөлөрү кулдарын кармап алып, кордоп өлтүрүп салышат. Муну уккан падыша каарданып аскерлерин жиберет. Алар канкорлорду өлтүрүп шаарын гүлгө айландырышат. Ошондо падыша кулдарына мындай дейт: "Той даяр, бирок чакырылгандар татыктуу эмес болуп чыкты. Ошондуктан 9 жолдун тоомуна баргыла да, жолуккандардын баарын тойго чакыргыла." Кулдар жолго чыгышат да, жолуккандардын баарын, жаманын да, жакшысын да чогултушат. Ошентип той өткөргөн жай мейманга толот. Падыша меймандарды көрүш үчүн кирип, ал жерден той кийимин кийбеген бир адамды көрөт. "Ага, досум, той кийимин кийбей бул жерге кантип кирдиң?" дейт. Тик адам унчукпайт. Ошондо падыша кулдарына мындай дейт: "Колу бутун байлап, муну сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз." Ошондон кийин фарисейлер барып, Ыйсаны сөзүнөн кармоо жөнүндө кеңешишти. Анан алар Ираттын адамдарын жана өз шакирттерин Исага жөнөтүштү. Алар келип: "Устат, сенин адилеттүү адам экениң бизге белгилүү. Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың. Эч кимге жагынбайсың, бет карамалык кылбайсың. Оюңдачы, Рим падышасына салык төлөө туурабы же туура эмеспи?" дешти. Иса алардын арам оюн билип: "Эки жүздүүлөр, эмнеге мени сынап жатасыңар? Мага салыкка төлөнүүчү тыйынды көрсөткүлөчү" деди. Ага 1 динарий алып келип беришти. Иса алардан: "Мына бул сүрөт менен жазуу кимдики?" деп сурады. "Падышаныкы" деп жооп беришти алар. Ошондо Иса аларга: "Анда падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле" деди. Алар муну укканда таң калып, Исанын жанынан кетип калышты. Өлгөндөр тирилбейт деген садукейлер ошол күнү Исанын жанына келип мындай деп сурашты: "Устат, Муса мындай дебеди беле? Ким бала көрбөй көз жумса, анда анын аялын бир тууганы алып анын тукумун уласын. Арабызда 7 бир тууган бар эле. Биринчиси үйлөнүп бала көрбөй өлүп калды. Аялы инисине калды. Экинчиси, үчүнчүсү, атүгүл 7-чиси да ошондой болду. Акырында аял да өлдү. Өлгөндөр тирилгенден кийин ал аял бул 7 бир туугандын кимисинин аялы болот? Анткени аны баары аялды калышкан." Иса аларга мындай деп жооп берди: "Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. Анткени өлгөндөр тирилгенден кийин аял алуу, күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы Кудайдын периштелериндей болуп калышат. Ал эми өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө болсо, Кудайдын: 'Мен Ибрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайымын' деген сөзүн окуган жок белеңер. Кудай өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы." Буларды уккан эл анын окутуусуна таң калды. Фарисейлер Исанын садукейлерди сөзгө жыкканын угуп чогула калышты. Алардын арасындагы бир мыйзам окутуучу Исаны сынап мындай деп сурады: "Устат, мыйзамдагы эң маанилүү осуят кайсы?" Исага мындай деп жооп берди: "Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош: өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй." Бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул эки осуятка негизделген. Фарисейлер чогулганда Иса алардан: "Машаяк жөнүндө кандай ойдосуңар? Ал кимдин уулу?" деп сурады. "Дөөттүн" деп жооп беришти алар. Иса аларга: "Дөөт ыйык рухтун жетеги менен Машаякты Теңирим деп айткандыгын кандай түшүнөсүңөр? Анткени Дөөт мындай дебеди беле? Теңир менин Теңириме мындай деди: 'Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур.' Ошентип, эгерде Дөөт аны Теңир деп атаган болсо, кантип ал анын уулу болсун" деди. Ошондо эч ким жооп бере алган жок. Ошол күндөн тартып эч ким ага суроо берүүгө даабай калды.